Жараткандын ырайымы жана мээрими сиздер менен болсун. Өлбөгөн жанга жазда келет дегендей, мынакей жадыраган жаз айында Азия ТВ телекомпаниясында ыйман сабактары телеберүүсүндө кайрадан аманчылыкта, тынччылыкта жүз көрүшүп олтурабыз. Буга да жаратканга чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Төрөбай Зулпукаров. Кош келиптирсиз агай биздин студиябызга. Эл журт менен амандашып саламдашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Рахмат. Эл ичинде мааниси терең мындай сөз бар, мекенди сүйүү ыймандан деген. Ушул теманын, ушул сөздүн алкагында буйруса алдыдагы 30 мүнөт ичинде маек курмакчыбыз биздин коногубуз менен, андыктан биз менен болуңуздар. Агай, маегибизди баштай берсек, патриоттуулук дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Ага кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Патриоттуулук деген түшүнүк өтө кенен. Аны ар тараптан караса болот да. Ошондуктан негизинен баягы жараткан адамга бир жүрөгүнө бир сезим берет да. Бизде мисалы үчүн балага болгон сүйүүнү жараткан тарабынан берилет. Биз өзүбүздүн балдарыбызды өтө жакшы көрөбүз. Адам атабыз ата энеси жок жаралганда. Бирок ошол эле учурда балага болгон сүйүүнү ата энеге буруу, аракет кылуу бул ыйман деп биз эсептейбиз да. Ошондуктан үй бүлөбүз, бир туугандарыбызды биз баягы жакшыраак көрөбүз да. Бирок ошол үй бүлөнү, бир туугандарды, өзүңдүн келинчегиңди, балаңды, бир туугандарыңды жакшы көргөндөй, андан да ашыкча жакшы көрүүнү кайсы жака бурушубуз керек? Биз мамлекетке, коомго, өзүбүздүн элибизге, журтубузга бурушубуз керек да. Ал кантип бурулат? Ал ошол жаратканды таануу менен. Анан кийин адам баласы бардык нерсенин өзүнө болушун көбүрөөк каалайт. Бул инстинкт деп коебу, же болбосо жараткан тарабынан ошол берилген бизге ушундай бир сезимдер экен да. Бирок ошол өзүңө жагат да, жакшы кийингенин жакшы көрөсүң, жакшы тамак жегенин жакшы көрөсүң, жакшы үйдө жашаганын жакшы көрөсүң. Бирок сен өзүңдө болгон нерсени коомдо да болсун каалаган, бул баягы ошол патриоттуулук сезимдин негизги баягы булактары болуп эсептелет деп эсептейм да. Ошондуктан мен дагы жана жакшы сөздү айтып кеттиңиз, өтө улуу инсандын сөзү, мекенди сүйүү бул ыймандан деп. Мен ушу Жогорку Кеңешке 2010-жылы депутат болуп келгенде, мен жакын бир инилерим ошол сөздү жаздыртып келип, мен ушул сиз өтө көп колдоносуз. Ошондуктан мен сизге ушуну жаздыртып келейин деп, баягы кыргыздын таза кийизинен, анан кийин колдо тигилип, ошол сөздү мен кабинетиме илип койдум эле да. Ар бир кабинетке кирип аткан, баягы кабылдама кирип, мен менен жолугушам деген инсандар ошону кирген, ошол сөздү окуйт, окугандан кийин алардын ойлору, же болбосо көтөрө турган маселелери өзгөрөт да. Анан мекендиге болгон сүйүү, биз өзүбүздүн айылыбызды, өзүбүздүн районубузду жакшы көрөбүз да. Бул өтө чоң түшүнүк да, бул чыныгы патриоттуулукка үндөгөн сөз. Биз өзүбүздүн айылыбызды кандай жакшы көрсөк, өзүбүздүн районубузду кандай жакшы көрсөк, биздин мекенибиз болгон Кыргызстаныбызга болгон сүйүүбүз баары бирдей болуш керек да. Мен өзүм мисалы үчүн Нокаттан болуп, Ат башыны же Таласты, ошондой эле Ысык көлдү же Жалал Абадты, Баткенди, же болбосо Бишкегибизди өзүм айылымдай сүйө албасам, анда менин жүрөгүмдөгү ыйманымда кичине болсо да шек болот экен да. Ошондуктан биз кайсы жерде жашабайлы, өзүбүздүн Кыргызстан деген мекенибизге болгон сүйүүбүздү бирдей арнаганга аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат, патриоттуулукка аябай жакшы мүнөздөмө берип өттүңүз. Патриот адам кандай сапаттарга ээ болуш керек? Патриот адам өзү негизи ыйман толук болуш керек. Биринчиден өзүнүн каалоосу, нафси менен көбүрөөк күрөшүүнү билиш керек. Жогору жакта айтып кетпедим, ошон үчүн биз өзүбүзгө каалаган нерсени жалпы элге каалаганды үйрөнүшүбүз керек. Бул мен Махатхир Мухаммед деген Малайзия кылып бүгүнкү дайыма экономикасы өтүп кете турган системанын, структураны түзүп кеткен өтө легендарлуу башкаруучу десек болот. Ошол инсан менен мен жолугушуп калган элем да. Жолугушуп калып, ошол кишиге дагы депутаттардын арасында мен бир суроо бердим эле. Сиз ошол өтө улуу башкаруучусуз. Элиңизди өтө жакшы көрөсүз. Биз дагы Кыргызстанда, ушу Малайзияда өнүгүшүн каалайт элек.
Биз ошон үчүн депутаттар, ушу мамлекеттик кызматкерлер же болбосо жөнөкөй жарандар ушу мамлекеттин өсүшүн кайсы тараптан баштасак деп айтсам, өтө жөнөкөй кылып айтты эле. Үй бүлөң жакшы көрөсүңбү? Келинчегиң жакшы көрөсүңбү? Бир туугандарың жакшы көрөсүңбү? Ооба жакшы көрөм десем, анда жакшы көрсөң өзүңдүн элиңди, өзүңдүн мекениңди алардан жакшыраак көрүүгө аракет кыл. Ошондо гана мамлекетке сен чын жүрөктөн өзүң салым кошо аласың депчи. Ошондуктан чындыгында биз бул нерселердин баары эмне менен өлчөнөт? Убакыт менен өлчөнөт. Эгерде бизнесмен боло турган болсо, тапкан акчасы менен өлчөнөт. Анан кийин биз өзүбүз убактыбыз дагы өтө кымбат нерсе да. Ошол тармакка көбүрөөк көңүл бөлгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Ошон үчүн жараткан тарабынан дагы бизге фарз болуп келген зекет, садака деген нерселер бар. Ошол садаканы, зекетти эгерде толук кандуу мамлекетибиздеги байлардын баардыгы түшүнүк менен эгерде берип тура турган болсо, Кыргызстандын ичинде жакыр жашаган бир да адам калбаса керек эле деген ойдомун да. Демек сиздин оюңузча толук патриот болууга бул биринчиден ыйманы толук болуш керек, ыйман керек. Эгер адам ыйманын толуктаган болсо, ал төгөрөгүнөн төп келишкен бир адам боло алат. Рахмат чоң. Анда эмесе кийинки суроого өтсөм, мисалы үчүн эки муунду алсак, жогорку муунду жана бүгүнкү күндүн жаштарын ала турган болсок, ошолордун ортосунан салыштырып кетсеңиз, жаштардын көз карашында патриоттуулук кандай жана жогорку муундун көз карашында патриоттуулук кандай? Эми Советтер Союзунун учурунда коммунисттик, баягы социалисттик мамлекетте биз жашаганбыз. Ал учурда билим берүү тармагында, билим берүү менен сырткары мамлекетте тарбия маселесине өтө өзгөчө көңүл бурчу да. Окуу программаларды карасак, же болбосо ошол структураларды карай турган болсок, биринчи октябрят деп, октябряттар жакшы болсо, анын жашы баягы жаш болсо дагы эң биринчи пионер болгондор өтө активист октябряттарда пионер кылып, моюнуна кызыл баягы галстукту тагышып, анан кийин эң күчтүү пионерлерди эртерээк комсомол кылышып, анан кийин комсомолдордун арасынан эң жаштарын, эң активдерине коммунисттик партиянын кандидаты кылып, партияга кандидат деп. Кийин ошол кандидаттардын арасынан күчтүүлөрүнө коммунисттик партиянын мүчөсү деп. Коммунисттик партиянын мүчөсү бул өзгөчө адам катары, өтө чынчыл адам катары кабыл алчу да. Коммунист эч качан алдабаш керек. Коммунист эч качан бирөөнү акысын жебеш керек дегенде ушундай бир баягы тарбиялоо, пропагандалоо иштери көбүрөөк жүргөн да. Ошондой эле баягы мекенге болгон сүйүүгө же болбосо учурунда көзү өтүп кеткен жетекчилерге болгон сый урматты ушунчалык бийик баягы тарбия менен үйлөткөн да. Бүгүнкү күндө биз мына 2018-жылда жашап атабыз. Мамлекетибиз мына 27 жылдык тарыхы менен бүгүнкү күндө эгемендүү мамлекет болуп биз жашап атабыз да. Бирок акыркы күндөрү билим берилет, бирок тарбия маселеси кичине начарыраак болуп калып атат, салыштырмалуу да. Ошондой эле баягы демократия деп жүрүп акыры демократиянын туу чокусуна жетип, уже демократия дагы ашыкча болуп кетип атканын биз сезип атабыз да. Бул мисалы үчүн ошол эле Америка менен бүгүнкү күндөгү демократиянын атасы болгон Америка менен Кыргызстанды салыштырып көрсөң, бизде Америкада бир полицейскинин ушул жакасына бир жаран асылып көрсүнчү, ал жерде ошол жерден атып салат да. Же болбосо биздин милицияларды бүгүнкү күндө кандай шылдыңдап, үстүнөн күлүп, ушундай нерселер дагы болуп калып атат да. Сөз эркиндиги деп жүрүп, ошол сөз эркиндигинин туу чокусуна жетип, биз бүгүн сөз эркиндиги дагы баягы туура эмес, ушу сөз эркиндиги дагы туура эмес багытка баягы бурмалап атыпаткан баягы журналисттерди же болбосо саясатчыларды, кээ бир мисалы үчүн салык маалымат каражаттарын биз көрүп атабыз да. Ал жерде жалган жала менен, анан кийин бирөөнү каралоого мындай жетип алдык да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мурдагы Советтер Союзунун учурунда жашап аткан инсандар эми жакшы жагын менен айтып атам. Жаман жагын менен айтып атам, мындай салыштырып аткан. Жакшы жагы дагы бар. Анан кийин ошол жерде
Бизде мурда Советтер Союзунда жашаган адамдардын каниети барга шүгүр кылып, жокко сабыр кылганы күчтүү болчу да. Алар аз акчага, жөнөкөй кийимге бактылуу боло алат эле да. А бүгүнкү күндө мисалы үчүн жашоо шарт ага караганда жакшыраак. Бирок бизде кичине болсо да каниет аз болуп атат да. Бүгүнкү күндө биз болсо бирөөнүн кемчилигин көрүп, бирөөлөрдү оңдогонго аракет кылабыз, бирок өзүбүз андай боло албай атабыз. Же болбосо баарыбыз патриот болуп көрүнөбүз, жердеги мусорду бирөөнү көтөрүп таза шаар үчүн салым кошуп коюу да бул патриоттуулук да. Бул ыймандын өтө бийик баягы нерсеси да. Бирок ошол эле учурда баягы мамлекет же мэрия же болбосо ушул нерсенин баарын ушулар жасаш керек дегенге кээ бир учурда өтүп калып атабыз да. Бирок ошол Советтер Союзу бузулгандан кийин биз сөз эркиндигине да жетиштик, дин эркиндигине жетиштик. Жетишкенден кийин бул нерселерди биз аздектеп, жакшылап, кармап, анан кийин туура багыт менен алып кетишибиз керек экен да. Салыштырмалуу мурдагылар жакшы эле, азыркылар жаман эле дегенден алысмын. Буюрса бизде кээ бир бул кемчилдиктер менде дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан биз бүгүнкү күндөгү көргөн нерсени айтып атабыз да. Азыркы бүгүнкү күндөгү коомдук өтө оор кырдаалда биз көрүп турабыз. Азыр мисалы үчүн балдарыбызга кээ бир интернет сайттарына карасак, ошол кээ бир баягы түнкү клубдарда жөнөкөй бир телефон үчүн жыпжылаңач болуп аткан ошол жаштарды көрүп туруп, келечекте Кыргыздын баягы урпагы кантип уланып кетет деген бир кей турган маселелерди кээде ушунчалык бир баягы ызаланып кичине кайгырган күндөр деле болот да. Бирок ага карабашыбыз керек. Биз ар бир тармакта мисалы үчүн өзүбүздүн каада салтыбызды, өзүбүздүн үрп адатыбызды, ошондой эле өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн динибизди аздектеп, ошону туура багыт менен өзүбүздүн жаштарыбызга жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Бир кишиге дагы болсо да жеткиргенге аракет кылсак, ошондо Кудай буйрса салым кошкон болобуз. Чоң рахмат. Демек бүгүнкү күндө да патриоттор жаштардын арасында жок эмес экен, бар экендиги бизди албетте кубандырды. Патриоттуулукту негизи эле эркектерге гана тиешелүү сапат деп эсептегендер дагы бар да. Эркек патриот болуш керек, эркек мекени үчүн күйүш керек деп айтып келишет. Бирок мен деле өзүмдү эсептеймин, мен патриот аялмын деп эсептеймин өзүмдү. Сиздин оюңузча патриот аял да кандай сапаттарга ээ болуш керек? Патриоттуулук биринчи энеден башталат. Аял кишиден башталат. Бала канча кайсы жерден кандай билим албасын, бирок эненин насааты, эненин берген билими дайыма 70-80% калат экен да. Эне кандай тарбия берсе, бала ошондой болуп чоңойт да. Ошондуктан патриот баланы тарбиялаган, эне өзү патриот болуш керек да. Ошондуктан патриоттуулуктун бул булак эне болуш керек да. Дүйнө жүзүндөгү кайсыл бир улуу инсандарды албаңыздар. Дүйнө жүзүндөгү кайсыл улуу жазуучуларды албаңыздар. Дүйнө жүзүндөгү кайсыл бир диний алымдарды албаңыздар. Сөзсүз апасынын өтө чоң, атасына караганда дагы апасынын өтө чоң таасирлери жазылып кеткен да. Ошондуктан эгерде биздин кыздарыбыз мекенге болгон сүйүүсү ордунда болбосо, патриот боло албаса, анда мамлекеттин келечеги жок деп эсептейбиз да. Ошон үчүн энелер патриоттуулукка балдарын тарбиялаш керек. Ата деген көбүнчө сыртта жүрөт, көчөдө жүрөт, үйгө мисалы үчүн тамак алып келет. Эне кааласа каалабаса дагы мисалы үчүн башка жерде мамлекеттик кызматта иштесе дагы декретке чыгып, баланын аң сезими түптөлүп атканда аны менен көбүрөөк болот. Балдар бакчасына алып барат. Баягы илгери биз алдей деп көп кошокторду, же болбосо жакшы ырларды, же болбосо Кудайдын улуу сөздөрүн, пайгамбар улуу сөздөрүн дайыма кулагына сиңирген бул эне болот да. Ошондуктан мындайча айтканда патриоттуулук негизги булагы энеден болот. Ошон үчүн биз көкүрөктү кагып, баягы 6 саманыбыз ордуна келгенде, саныбыз ордубузга келгенден кийин, анан кийин асмандан түшкөндөй болуп, мына биз эле деген дагы бул туура эмес. Ошон үчүн эненин дагы бул дүйнөдөгү орду өтө чоң. Ошон үчүн чыныгы патриот эркек энесине, Кудайдан кийин энесине кызмат кылыш керек да. Ошон үчүн эне эч качан балага жаман жакка үгүттөбөйт, ал кандай эне болбосун.
Рахмат, патриот эне деп айтып кеттиңиз. Ошол патриот эне дагы да мындай майдалап ичине кирсеңиз, ошол патриот эненин бир жалпылап эле айтып кое атабыз да. Ошол патриот эне кандай сапаттарга ээ болуш керек? Мисалы үчүн, айтып кеттиңиз, дин жагынан биринчи диний ыйманы толук болуш керек. Андан кийин дагы кандай сапаттарга? Патриот эне мисалы үчүн баласына бирдеке үйрөтүү үчүн өзү билимдүү болуш керек. Баласына тазалыкты үйрөтүү үчүн өзү таза жүрүш керек. Анан кийин баласына жагымдуу тамак бериш үчүн тамакты жакшы жасашты билиш керек. Анан кийин коомдогу болуп аткан кырдаалга түшүнүк өтө чоң болуш керек. Коомдогу баягы көрүнүштөрдөн мисалы үчүн маалыматсыз калып кетпеш керек да. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө билимдүү, илимдүү, ушундай жоопкерчиликтүү энелер өтө күчтүү патриот, келечекте мамлекетине катуу кызмат кыла турган, мамлекет үчүн жанын бере турган жигиттерди тарбиялай алат да. Ошондуктан эне деген ошол баартуу наамга жетүү өтө оор болсо керек деп мен ойлойм да. Эмне үчүн дегенде биз өзүбүздү энебиз тарбиялаган да. Энебиздин сөздөрү мен бүгүнкү күндө мисалы үчүн ушул жашка келсем дагы атам менен апамдын сөзү кулагымда, кээ бир насааттары азырга чейин жүрөгүмдө түйүлүп турат да. Мен жашымдан чыгып кеттим. Бирок биз кээде шоктондук, кээде мушташтык, кээде ойнодук, кээде күлдүк. Бирок акыры ошол 18-19 жаштан ата энебизден кичине алысыраак жашап калдык да. Дайыма сүйлөшүп жүрчүбүз. Бирок ошол энебиздин насааттары эске келгенден кийин биз өзүбүздү өзүбүз тарбиялап, анан кийин туура багыт алып, туура жашоону тандадык десек, биз жаңылышпайбыз да. Ошондуктан ар бир азыркы жасап аткан сооп иштер болобу, кандай жакшы иштер болобу, бирөөгө жакшылык кылып, жакшы сүйлөп, жакшы карап коюу дагы садака деп атпайбы? Ушул нерселердин баарын биз ата энебизге арнап, анан кийин соо сөзсүз ата энебизге тийсин деп дайыма баягы багыттап коебуз да. Рахмат. Сиздин сөзүңүз баягы тарых барактарында деле белгилүү да. Мисалы үчүн бир коомду бузам десең, анын энелерин, аялдарын буз дейт. Ошол эң оңой жолу. Ошондо жанагы коом урап жок болот дейт. Чоң рахмат. Анан кийин маегибиздин нугун бир аз бурсам, бүгүнкү күндө аябай бизди капа кылып кейитип турган бир маселе, мисалы үчүн жакында эле борборубуздун аянттарында феминисттик көз караштагы дагы аялдар чыкты. Жана башка айтсаң оозуң барбайт. Мисалы үчүн кош жыныстагылар деле бар мекенибизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда жок эмес. Мына ушуларга сиздин көз карашыңыз патриот адам катары мекенибизде ушундай окуялар болуп жатат да. Бул боюнча биз ошол Конституцияга дагы өзгөртүүлөр 36 статьясынын ошол өзгөртүүлөрдү киргиздик. 2017-жылдары, 2016-жылда ошол Конституцияга негизги өзгөртүүдө элибиздин негизги баягы колдоосу ушул өзгөртүүгө көбүрөөк болду дагы, көбүрөөк колдоп кетти да. Мурда мисалы үчүн Конституцияда Кыргыз Республикасынын жараны үй бүлө курууга укуктуу деп жазылып калган, ал жерде жыныс айтылган эмес да. Анан кийин азыр бүгүнкү биздин баш мыйзамыбызда так жазылып калды, кечеги өзгөртүүдөн кийин үй бүлө бул аял эркектен турат деп кошумча ушул сөз кирди да. Бул өтө чоң жеңиш болду десем мен жаңылышпайм да. Ушул Конституцияда өзгөртүүдө мисалы үчүн ушул сөздүн кирип калганы мен үчүн өтө чоң жеңиш болду деп айтсам. Буга чейин биз бир канча мыйзам долбоорлорун да көтөрүп келгенбиз ушул тармактачы. Эми демократия деп баягы демократиянын туу чокусуна жетип, демократиянын кээ бир учурда элге жакпай калган жерлери ушул нерселер болуп атат да. Анан кийин да феминисттик көз карашта биз демократиялык укуктук мамлекет болгондон кийин каалагандай тайраңдай бер деген мыйзамдар жок. Бизде ошон үчүн кээ бир учурда баягы сырттан келген кээ бир бейөкмөт уюмдар бар. Ал уюмдар бул каржылап, же болбосо ушундай гранттарды алыш үчүн, же болбосо ал гранттарда каяка кетип атканын биз билебиз да. Өздөрүнүн жанын багыш үчүн ушундай нерселер чыгарып турат да. Бирок биздин Кыргыз мамлекетинде жашап аткан улуттар мындай нерсени жат көрүнүш, жаман көрүнүш деп эсептеп атат көпчүлүк үчүн. Кандай иш-аракеттер болуп атат ушуларга каршы? Ошол боюнча бизде эми азыр жогору жакта айтып кеттим, ошо Конституцияга өзгөртүү кирди. Жок, мисалы үчүн жакында эле борбордук аянтта
чыгышпады феминисттик көз караштагылар. Түшүндүрүү иштери көп Түшүндүрүү кетип атат. иштери. Түшүндүрүү иштери көп кетип атат. Бул жаман нерсе экен деп. Азыр мисалы үчүн ошол жерде мен тамак жасабайм, мен арыктабайм. Мен деле угуп калдым ошону. Арыктабасаң тамакты жей бер, сени эч ким запрет кылган жок. Бирок бунун артында, бул сөздөрдүн артында таптакыр башка нерселер жатат да. Анан кийин бул деген баягы башаламандык алып келе турган нерсе да. Мисалы үчүн туура адамдар биздин баш мыйзам боюнча аял менен эркектин баягы адам жынысына карабастан, улутуна карабастан, социалдык абалына карабастан адамдардын укуктары бирдей эле. Бирдей эле болуп келатат бүгүнкү күндө. Бирок ошол эле учурда ошол укукка басым жасап, анан кийин аял мына мен мындай кылышым керек деп укук талашып отуруп алсак бүгүнкү күндө 27 жылдык биздин тарыхыбызда кээ бир бейөкмөт уюмдар же болбосо кээ бир ушул күчтөр десек болот да, адамдарга укук гана үйрөтүп келатат да. Аялдын укугу, эркектин укугу, трактористтин укугу, суучуктун укугу, укук талашкан жерде чыр чатак, башаламандык ушундай болот да. Милдет унутулат. Эч качан милдет жөнүндө сөз жок да. Ошон үчүн кыргыздын жигиттери эч качан апасынан укук талашып, атасынан укук талашкан эмес да. Бизде эгерде улуу инсандардын сөздөрүн же болбосо тарыхты, санжыраны эгерде карап көрсөк, өзүбүздүн динибизди же болбосо хадисти карап көрө турган болсок, ошол ар бир адамга милдети жөнүндө көбүрөөк айтылат, көбүрөөк окутулат да. Ошондуктан айтылып эле келип атпайбы? Ошол мисалы үчүн биздин мисалы үчүн ата бабаларыбыз айтып келген мына бейиш эненин астында деп. Эненин астында бейиш болсо, мен бейишти эңсеп өзүм амал кылып атсам, анан кийин энеме кантип мен укугумду теңейм? Эшиктеги мисалы үчүн карды төрткө бөлүп карындашым, анан мен, анан кийин атам, анан энем бөлүп тең укуктуу экенбиз күрөгүлө деп биздин тоо жерлерде өзүңүздөр билесиздер 1 метрге чейин кар. Анын эшиктин астында бир жок дегенде 3-4 соток жерди күрөп коюп өтө оор да. Анан укугубуз бирдей экен деп анан кийин энебизди жумшайлы. Ошон үчүн жок, ал мисалы үчүн мен өзүмдүн кызымды оор иш кылышын каалабайм. Же болбосо кээ бир учурда айыл жерлеринде биз өзүбүз кичинебизде дагы оор иштерди эркектер жасашыбыз. Биз үй куруп атканда эркектер чыгып бир туугандар менен үй курчубуз, короо курчубуз, ал таштарды аял киши көтөрүүгө мүмкүн эмес эле. Анан кийин мындай десек туура болбойт да. Ошондуктан биз укукту башкачараак түшүнүп алышыбыз керек да. Ошондуктан ошол укукка таяп туруп эле адамдарды башаламандыкка үгүттөгөнгө биз каршы болушубуз керек. Ооба, албетте. Кыргыз эли илгертен эле бул уюткулуу, нарк насилдүү, кадырман эл болуп келген. Албетте бул баалуулуктарыбызды дагы сактай билишибиз керек. Чоң рахмат агай. Кыргызстанда биргеликтүү бир идеология жок деп келишет да. Сиз кайсы идеологияны сунуштамаксыз, эгер идеология керек деп ойлосоңуз? Эми Советтер Союзунун учурунда өзүңүздөр билесиздер, бизде тойдо болобу, же болбосо бир чогулушта болобу, кайсы жерде болбосун, мисалы үчүн менин эсимде коммунизмди куруучу жаштардан болгула депчи. Коммунизмге карай жол деген ушундай лозунгдар болчу да. Анан карап көрсөк, баягы бул учурунда Советтер Союзунун идеологиясы ушундай бир түптөлгөн экен. Ошол коммунизм деп бейишти көз алдыбызга элестетип, анан кийин баягы Владимир Ильич Ленин пайгамбарыбыздын ордуна туруп, анан Маркстин капиталын Куранын ордуна коюп, анан кийин пролетары всех стран соединяйтесь деп, анан кийин баягы мусулмандардын баары Кудай астында бирдей деп ушуга окшогон нерселерди алгандагы ошол структуралар, ошол лозунгдар колдонулганда мамлекетти курууда же болбосо революцияны жасоодочу. Ошон үчүн патриоттуулукка ушул идеология жаратып туруп, ошонун аркасынан, идеянын аркасынан мамлекетти башкарып кеткен да. Бирок кийин биз түшүндүк, көрсө бул дүйнөдө коммунизмди куруу мүмкүн эмес экен. Бул дүйнөдө бейиш деген, бейишке жетүү бул болбойт экен. Ошондуктан бейиш баары бир башка жакта экен. Биз үмүт кылган жерде экен. Анан ошондуктан биз бүгүнкү күндө биздин идеология, даяр идеологияларыбыз бар да. Бизде мисалы үчүн көптөгөн чыгармаларыбыз бар.
идеяны жаратууда кыргыздар өтө бай болгон. Эмне үчүн дегенде идеологиясы жок бир империянын түзүлүшү кыйын да. Идеологиясы жок бир мамлекеттин түзүлүп калышы кыйын да. Кыргыздар учурунда улуу баягы кыргыз каганаты. Мындайча айтканда бүгүнкү азыр чоң империялардын өзүнүн аймак территориясынан чоң империяны курган тарыхы бар. Улуу баягы улут десек биз жаңылашпайбыз да. Ошондуктан биздин каада салт, биздин тарых, ата бабабыз баскан жол. Ошондой эле биз Кудайга шүгүрүшүбүз керек. Ошол улуу тарых, каада салтыбыздан башка эң ыйык болгон өзүбүздүн динибиз бар да. Ушул нерселерди тутуп, идеологияга биз ошол карманып, анан кийин мекенге болгон сүйүү, ата энеге болгон кызмат, элиңе болгон чыныгы, баягы милдеттерди биз так аткара турган болсок, ошондо чыныгы идеология курулуп калышы мүмкүн да. Бүгүнкү күндө биз таңдап мына Кыргызстан 27 жылдык тарыхында болдук да. Өзүңүздөр билесиздер, 2005-жылы март айында Кыргызстан 14-кө чыкканда баягы орустар айтып коёбу, переходной возраст, бизде өткөл жаш болуп, 14 жаштагы балдар шоктукту баштайт да. Көбүрөөк шоктук кылат. Кийин 2010-жылы 19га чыккандан кийин дагы биз бир революция болуп, кичине баягы мамлекетибизде тополоң болуп, канчалаган кайгыларды көрүп, канча кыйынчылыкты биз көрүп койдук да. А бирок Кыргызстан бүгүнкү күндө 27-ге толду. Мындайча айтканда бизде 27 жашында турмушка сергек көз караш менен карай баштайт. Жаңы жолду тандай баштайт, адам токтоло баштайт. Ошол жашка биз токтотуп келдик окшойт дейм да. Ошон үчүн Кыргызстанда Кудай буйрса келечекте стабилдүүлүк болот. Ошол стабилдүүлүк болгондон кийин биз өзүбүздүн азыр бир канча жаңы мыйзамдарыбыз, конституцияларыбыз кайра-кайра өзгөрүп атат да. Ошол конституцияга карата биз бир канча мыйзамдарды да өзгөртүп алдык да. Ошондуктан мен ойлойм, Кудай буйрса Кыргызстан токтолду. Стабилдүүлүк башталды. 2 жолу парламенттик шайлоо болду. 2 жолу президенттик шайлоо болду. Ошол Орто Азияда биринчи жолу баягы бийликке болгон сүйүүнөн баш тартышып, мына болгон сүйүүнөн баш тартышып, анан кийин бир киши экинчи кишиге президенттик баягы бийликти өткөрүп бере баштады да. Бул өтө жакшы көрүнүш. Бул чыгыш элдеринде бул аз болгон нерселер Кыргызстан ичинде болуп атат да. Ошондуктан Кудай буйрса биз түптөлгөндөн кийин мына башыбыз аң сезимибиз жетиле баштады. Кудай буйрса бул идеологиянын үстүнөн дагы иштешибиз керек, өзүбүздүн багытыбызды биз аныктап алышыбыз керек. Демек, ушул иш аракеттер менен, ушул жол менен бара берсек, Кудайым буйрса идеология түзүлөт. Бизде мисалы үчүн бүгүнкү идеология кандай? Социалисттик мамлекеттерде өзүңүздөр билесиздер, баягы коммунизмге багыт алган мамлекеттерде. Мисалы үчүн Кытай ошол социалисттик мамлекет болду, бирок баягы жеке мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен бизнеске баягы ачык, кенен уруксат берүү менен ошол социалисттик багытта эле дүйнө жүзүндө дүңгүрөтүп, азыр экономикасы жагынан экинчи местага чыгып, өнүгүп келе жаткан мамлекеттер болуп атат да. Ошондуктан биз демократиялык жолду мына мисалы үчүн тандап алдык деп атат да. Ошол учурда ошол демократияны дагы биз ошо баалуулуктан өзүбүздүн менталитетибизге жарашасын бүгүн уже элдер түшүнүп, бул керек экен, бул керек эмес экен деп уже түшүнө баштаган мезгили да. Ошондуктан бул күрөш идеологияны дайыма колдоп, кубаттап, баягы жашап, үйрөтүп кетиш керек. Бир идеологияга точка коюп туруп, ушул болду, ушунун артынан кете бересиз десек болбойт. Адамдар аны өзгөртүүгө дайыма аракет кылып жүрөт. Кээ бирлер өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына баягы бир жыныстагы мисалы үчүн адамдар учурунда баягы үйлөнгөнгө уруксат алууга аракеттер болгондо, азыр бул аракеттер токтоду. Бул кыйкырып ар жерден мисалы үчүн 30-40 болуп ар жерден чыгып атат. Мурда мисалы үчүн аны токтотууда бир канча иштер жүрдү. Биздин 5-чакырылышта да бир канча иштер жүргөн. Бирок баягы жемишин берди окшойт. Биз токтоттук деп мен айта алам да, мындай токтотууга чоң салым коштук деп биз айта алабыз. Рахмат чоң. Мынакей ушул идеология азыр түптөлү элек, бирок түптөлүү жолунда деп айтып кеттиңиз. Мына ушул идеология азыркы күндө жок болгону дагы патриоттуулуктун аз болушунун себеби болушу мүмкүнбү?
идеология таптакыр жок деп айтууга болбойт да. Негизи мисалы үчүн бизде айтып атпайбызбы, баягы дүйнө жүзүндө башкаруу системасы ар түрдүү мамлекеттер бар да. Кээ бир мамлекетте монархия. Король башкарат, өзүнүн баласын өткөрүп берет. Анан кийин баласын өткөрүп берет принцке. Кээ бир мамлекетте мисалы үчүн президент, супер президенттик башкаруу. Аларда 4 жыл, кээ бир жерлерде 5 жыл, кээ бир жерлерде 7 жыл. Кээ бир мамлекеттерде парламенттик мамлекет. Парламент президентти дайындайт. Ал жерде өкмөт башчы президентке караганда күчтүүрөөк болот. Негизги экономикага ошол премьер-министр жооп берет. Анан кийин кээ бир мамлекеттерде президенттик, парламенттик. Президент дагы, парламент дагы эл тарабынан шайланат, укуктары бөлүнөт. Кээ бир мамлекеттерде парламенттик, президенттик, президент дагы, парламент дагы мамлекет баягы эл тарабынан шайланат дагы, башкаруу системасы аралашма болот да. Ошол жерлерде мисалы үчүн ар түрдүү идея бар да. Мисалы үчүн биздеги баягы парламенттик, президенттик башкаруу да жашаган мамлекеттердин көпчүлүгү мисалы 70% өнүккөн мамлекеттер болуп эсептелет экен да бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан бизде азыр башкарууну туура эле багытын биз алып кетип атабыз окшойт деген мен бир толук бир ишеним болуп атат. Эмне үчүн дегенде супер президенттик башкаруу дагы бул Кыргызстан үчүн бир туура эмес багыт болуп калар экен. Мына эки президентибиз мындай кетип калды да. Ошондон кийин билинип калды го дейм да. Бирок ошондой учурда эле баягы сын пикирлер деле көп да. Ошондуктан биз айтып атабыз го, билим берүү менен өзүбүздүн азыркы даяр ата бабабыз бизге калтырып кеткен идеологияны колдоп кетсек, бизде бар да. Мисалы үчүн канча чыгармаларыбыз, канча тарыхтарыбыз, же болбосо өзүнүн туткан динибиз, ушул нерселер бар. Ошолорду туура багыттап кетишибиз керек. Аларды бөлүүгө аракет кылып атат. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн тарыхты даңктайм деп кыргызды бөлүп аткандар бар. Же болбосо биз кыргыз тилине өнүктүрүшүбүз керек десек, ошол эле тилге официалдуу тилибиз болгон орус тилин душман кылып коюп, анан кийин аны да өнүктүрүүгө аракет кылбайт. Же болбосо орус тили айыл жеринде керек, сөз үйрөнүшүбүз керек. Биз Россия менен мамилебиз өтө жакшы. Мен ойлойм, орус тилине өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Башка тилдерге караганда деген мен чоң ишеним бар. Бирок ошол учурда кыргыз тилини мисалы үчүн мамлекеттик тилди душман кылып коюп коебуз да. Ошондуктан биз туура багытта эле кетип атабыз. Бизде негизги ата бабабыз калтырып кеткен каада салтыбыз бүгүнкү күндө өнүп өрчүп атат. Эгерде мындай карасаңыздар, азыр акыркы учурларда бизде жаштарыбыз, кыздарыбыздын көпчүлүгү улуттук кийимдерге көбүрөөк көңүл буруп, улуттук баалуулуктарга жаштарыбыз көбүрөөк багыт ала баштады. Калпак кийгендердин саны көбөйдү. Улуттук оюндарыбыз өнүгүп атат. Ошондой эле мечиттерибизде эгерде мындай карай турган болсок, көпчүлүгү мисалы үчүн жаштарыбыз да. Бул өтө жакшы көрүнүш. Ошон үчүн баягы улутту динге каршы койбошубуз керек. Же болбосо тилди экинчи тилге каршы койбошубуз керек. Биз ошол туура багыт менен кетишибиз керек да. Аны үчүн билим алышыбыз керек. Аны үчүн акылдуу болушубуз керек. Аны үчүн тарбиябыз туура болуш керек. Ошол багыт менен кете бере турган болсок, бул түптө эле тоңолот, жакшыраак алдыга кадам таштай беребиз. Демек, бүгүнкү күндө кыргыз эли жаңы идеологияны түптөөгө толугу менен даяр десек болот. Даяр. Чоң рахмат агай, бүгүн биздин студиябызга келип конок болуп бергениңиз үчүн Аллах таалам ыраазы болсун. Анда эмесе сизге эркин микрофон берейин. Калайык калкка кайрылып алсаңыз болот. Эми биз телекөрүүчүлөр эмне деп кайрылабыз? Элибизде тынчтык болсун, жакшылык болсун. Мекенге болгон сүйүүлөрү күчөсүн, өздөрүнүн каалоосу менен күрөшүүгө бек болсун да. Негизгиси чоң күрөш ушул күрөш да. Эртең менен уктагыбыз келет, эртерээк турушубуз керек, көбүрөөк иштешибиз керек, көбүрөөк билим алышыбыз керек. Балдарыбыздын келечегине кайдыгер болбой, жакшыраак ошол тарбия алганга ар бир ата эне салым кошуш керек да. Барыңыздарга рахмат, ийгиликтер боло берсин. Рахмат чоң. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Кайрадан Азия ТВ телекомпаниясында ыйман сабактары телеберүүсү аркылуу көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.